Assalamu alaikum, урматтуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары. Өткөндө 1-2 комментарийден мындай сурашкан экен, Рахман Разыков агай менен интервью кылбайсыңарбы деп. Мен ошого агай менен бүгүн байланышууну чечтим. Мүмкүнчүлүк болуп калса сүйлөшөбүз достор. Анда эмесе мен менен болуңуздар. Assalamu alaikum, Рахман ака, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, бакыт жакшы. Өзүң кандайсың? Жакшы, рахмат ака. Сиз каяктасыз азыр? Машина ичинде отурасыз го? Сен любой жерден чыга бересиң да. Мен жолдомунбу, тамак жатамбы, машинанын ичиндеминби? Рахмат. Алиге эксклюзивное право берип койгонуңуз үчүн рахмат. Эми Рахман ака, менде көрүүчүлөрүмдө көп суроолор болуп калды. Анан Рахман агай менен сүйлөшпөйсүзбү дегенден азыр капысынан чыгып калдым. Мына жылды дагы аяктап баратабыз, Рахман ака. 2020-жылды Кудай кааласа аман эсен. Сиз ушул мындай саясат тууралуу дагы сүйлөшөбүз, анан кичине жашоо тууралуу тиги бу дегендей. Ушул 2020-жылда бир жакшы жетишкен ийгиликтериңиз жөнүндө айтып бериңизчи агай. Рахмат, айтып берем, бирок элдер көрүүчүлөр түшүнбөй калат да. Эмне Кыргызстанда ийгиликтер дагы болуп атабы депчи. Айта бериңиз, жеке ийгиликтер. Эми жашоо ар кандай өтүп атат. Сен айткандай ийгиликтер дагы бар. Баардыгы эле баягы бир жаман мындай светте эмес да, түстө эмес, жакшы ийгиликтер бар. Мисалы үчүн чыгармачылыкта айта турган болсом, мен быйыл ушул кетип бараткан жылда көптөн бери бир максат кылып, ниет кылып жүргөн бир кино сценарийim бар эле. Эрен деп атаганбыз ал кинонун атын. Ошон кинону сценарийсин бүтүп, анан кийин кинону да тартып бүттүк да. Бул биринчи ушундай бир мен көптөн бери жашап баштайм деп жүргөн бир гран деп коебуз го, баягы чыгармачылыктагы. Ошол сценарий бүтүп, анан ал кино тартылып бүттү. Бул көркөм тасма. Анан бул тасма Салам алейкте тартылды. Өтө кооз жерде тартылды. Салам алейктин ошончалык кооз экендигин эми баягы съемкадан кийин монтаж болуп атат да. Барып көрүп, менимче Салам алейктиктер өздөрү да ошончолук кооз жер экенин билбесе керек. Ичинде жүргөндө көрүнбөйт да. Силер деле Арсланбап жүрө бересиңер го, үстүн карабаганда. Дрон менен тартылганда өтө бир кооз жерлер, мындай бир ушундай бир жакшы маалда тартылды да, бир мындай. Ошону көрүп таң калам да, ой, мындай сулуу жер экен биздин жерибиз депчи. Суулар, жанагындай арчалар, бактар, койлор, кыскасы ушундай бир жерлерди тандап, режиссер Асамидин деген балам аябай жакшы мындай тандоо жасаган экен. Ошол жерде барып ошо кинону тарттык. Жалаң мектеп окуучулар ойногон, бүтүндөй бүтүрүүчү класс. Ошолордун жашоосу. Анан бул мындай болуп калды да, бул негизги мен жазып көтөрүп чыккан тема бул суицид боюнча, баягы өз өмүрүнө өзү кол салган балдар көбөйүп кетти. Жылдан жылга ошол өсүп баратат да. Анан муну кандай кылып токтотобуз, муну кандай кылганда бир туура жолду беребиз балдарга деген ойдо ошол сценарийди жаздым эле да. Бул ушул кинодо мектепте окуган бала, эң жакшы окуган бала, ошондой өз өмүрүнө өзү кол салып, анын себептери эмнеден, эмнеге бул кадамга барды, кандай бир нерселер себеп болду, башка себептери көп бунун, бирок ошону жалпылаштырганда ошонун бир негизги нерсеси эмнеден деген нерсеге жооп издеп кылганмын. Анан менимче бул актерлор ошондой жеткизип ойношто. Айда Жамал Сейдахматова эжем эң башкы ролдо ошол баланын чоң энесин келип ойноп берди. 82 жаштагы Жамал эжебиз ошол тоого барып, ошол Салам алейкте бир ай бою съемочный площадкада жашап,
Анан кийин ошондо тартылып берди. Кечинде отурганда убакыт болгондо бүт мастер класстарды өтүп, балдарга, кыздарга өтө кызыктуу бир ай өттү да. Аны ошол Жамал эжеме чоң билдирип коеюн, карып калдым дебей келип ошондой шартта ошол киного баш көз болуп, мастер класс өтүп, ушундай бир жакшы салым кошуп кетти эжебиз. Анан негизинен ушу кино бүттү. Азыр монтаж бүтчү, анан окуу башталып калса, мектептерге көрсөтсөк, анан кийин кандай жыйынтык болот деп көрөбүз. Агай, бул ошо кечирип коесуз, окуучулар ойнойт экен да. Актерлорду каяктан таптыңар, окуучу, мектеп окуучуларын? Мындай да мектеп окуучулары ойногон жок. Мектеп окуучулар массовкада ойношту. Негизинен бир класс жалаң актерлор кастинг өткөздүк. Анан ошодон кыздарды чогулттук, балдарды чогулттук. Негизинен балдар мына Оштогу КВНдин балдары ойноду. Түшүнүктүү. Ошол балдар мектеп окуучулары болуп ойноду. Анан Нурчолпон деген ырчы кызыбыз бар го, атасы керемет. Ошол ойноду, ошол кыз башка ролдордун бирөөсүн ойноду. Жакшы. Кыскасы жакшы чыгармачылык топ чогулуп, булар бир үй бүлөдөй болуп, чогуу туруп, чогуу басып, ушундай болуп бир окумуш жакшы кадрларды тартып алдык. Анан массовкага ошол мектептин эле окуучуларын жамаатка кайрылып, Өзгөн райондук билим берүү райондук башкармачылыгынын жетекчиси жардам берип, мектептин директорлору кол кабыш кылып, ошо багы мектеп окуучуларын кийинтирүүдө бардыгын бир мындай униформа деп коебуз, ошону чогултканга. Кыскасы көп кол кабыш кылышты да. Бул жерде улакчылар, айылдын балдары келип, багы мындай көкбөрү 2 класстын ортосундагы көкбөрү оюнун тартканбыз да. Катышып беришти. Ал балдарга рахмат айтайлык. Жакшы. Тарт бүткөнгө жүрөгүм түшүп болду, балдар токто десең алар токтобойт экен, алар бир окумуш ушундай бир жаш балдар 6-7 класста окуган керемет жүрүшөт. Эми бул кино чыкса анда клубтардан баягындай коммерциялык негизде көрсөтүлөбү же ушул эл агартуу министрлиги тарабынан атайын балдар суицидке каршы деп мектептерде бекер коюлабы? Бул жагы кандай болот? Сиздерде каражат кетти да ал кинону тартыш үчүн? Ооба, бул эми чоң каражат менен болот. Биринчиденчи кино тартуу өзү каражатта турат да. Анан мен бул кинону тартып баштай элек эле сценарийсин Жакып Каныбек министр, илим билим берүү министри өткөн жылы алып кирип, анан ал киши менен макулдашканмын да. Макулдашканда кандай, мен ошол кинону тартсак, илим билим берүү министрлигинин кошулса, силердин сунушуңар менен тартсак, анан бул кинонун көрүүчүлөрү, бул мектеп окуучулары ошолорго көрсөтүш үчүн тартылып аткан атайын кино. Себеби мына маселенин тегерегинде ушул нерсени көтөрүп чыгыш керек болуп атат десем, рахматлык ал киши макул болуп, эң туура бир жолдо өзү мына мектептерде кино көрсөтүүгө атайын өкмөттүн токтому менен тыюу салынган. Бирок мына маселенин башка жолу жок болуп атат. Ушуну бир кандайдыр бир балдарга туура багыт берейлик, бул туура идея экен деп ЛТР коомдук телекомпаниясы, анан кийин ошо Асман медиа биздин кинокомпания, анан кийин илим билим берүү министрлиги биргеликте ушул кинону тартып, колубуздан келген ар ким өзүнө жүктөлгөн ишти аткарсын деп ошону жасадык да. Бул илим билим берүү министрлиги ушу бүт мектеп окуучуларына көрсөтүүгө уруксат берүү маселесин алган. ЛТР компаниясы болсо реклама кылып, каржылык ошол немени колдоп жасай турган болду. Биздин компания киностудиясы болсо ошонун кеткен бардык каржыны тапканга милдеттенме алдык. Анан кыскасы ошондой болуп кино тартылды. Анан башкы демөөрчү болуп Болуш Акмадали кайрымдуулук фонду каржы көрсөттү. Ошол кинону толук тартууга ушундай бир каржысын көрсөтүп, финанслап, анан кино тартылды да. Жакшы агай. Эми ошол Жамал эжеге дагы чоң рахмат, ошол келип тартылып бергенине, ошол сиздерге дагы жакшы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анан агай,
Эми суроолор көп мындай мен жазып алганмын. Эми мындай экен да сиз өзү ушундай чыгармачылык жакта да жүрөсүз. Анан акындык жайыңыз дагы бар. Деги чыгармачыл адамсыз да. Анан мына саясатта да жүрөсүз. Ошол аябай активдүү болуп, негизи адамда бир мындай адам болуп жаралгандан кийин мен мындай бир өзүмчө менин да вазифам бар да. Дүйнөгө эмнеге жаралдым? Кандай из калтырып кетишим керек деп. Эми сиздин өзүңүздүн ушундай бир вазифаңыз, кандай жашооңуздун маңызы ушу эмне деп сиз кандай дүйнөгө эмнени калтырсам дейсиз? Ушундай вазифаңыз барбы агай? Саясатчыбы же мен туура адам ар кандай багытта мындай өзүн сынап көрсө болот. Бирок мен өзүмдү мындай саясатчымын же башкамын деп айта албайм. Мен ушул сатирик катары ушул өнөрдө 45 жылдан бери жүргөн киши катары мен биринчи өзүмдү сатирик катары өзүмдү тааныйм да. Адам өзүн өзү тааныйт да биринчи сен кимсиң дегенде мен мындаймын деп. Анан эми сатира бул мен жазган сатиралар бардыгы саясий өңүттө болгондугу үчүн анан айла жок ушул саясатка кошо киргенге мындай мажбур болуп атам да. Мен саясатка кирбейли коеюн десем, саясатчылар саясатты туура эмес кылып атышат. Анан карап отура берип койчу айленен ушул жерге барып бул мындай деп айтайынчы деп аралашат экенсиң да. Болбосо сен айтмакчы мен үйдө отуруп алып эле өзүм эң жакшы көргөн ырларымды, сатираларымды, мына кино сценарийлерин толтура баштап аткан ошолорду жазып, ошону сакталаштырып коюп, чыгармачылык менен иштеген мага өтө жагат да. Бирок эми азыр айласыздан саясатчылар жакшы болбогон үчүн ушуларга аралашышка туура келип калып, анан анча-мынча саясатчы болуп атам да. Болбосо бакыт. Мына мен азыр акыркы мерген деген бир сценарийдин үстүнөн чалып мишайт этишет анан кийинчи. Акыркы мерген деген бир чоң сценарий. Бул кино мына Токтош деген менин досум бар. Экөөбүз чогуу жазып атабыз. Дагы бир балдарды кошуп атам. Эми сценарийди мындай өтө мындай жакшы жазыш үчүн көбүрөөк адам жазайлык. Ар бир ким өзүнүн да салымын кошуп, тарыхчыларды, илимий адамдарды кошоюн деп атам, адабиятчыларды кошоюн деп атам. Максатым бул кинону Кыргызстан үчүн эмес. Бир мындай анан чоңураак бир аудиторияга да, мисалы үчүн жок дегенде түрк тилдүү элдердин арасында көрсөтүлө турган кино болсун деген оюбуз бар да. Ошон үчүн бул баягы сценарий байыраак жазылсын деген ойдо. Анан бул акыркы деген ошол багы мергенчилик өнөр Кыргызда өтө бир мындай баалуу мергенчилик деген бир атадан балага өтүп келген бир үй бүлөнүн баалуулугу катары, анын сырлары ушундай бир атайын үйрөтүлүп алып келинген өнөр да. Анан бул мерген деген бул бүтүндөй бир айылды ачкачылыктан багып турган мерген бул экологиянын да санитары катары бул мерген деген бир өзүнчө бир чоң философия болгон да. Ушул нерсе бүгүнкү күндө жоголду да. Жүрүп калып атат. Машинаны жүрүп койсоң, ошондой болуп койчу. Мен зарядын өчүрүп атам. Сүйлөй бериңиз ага, эчтеке эмес. Анан кийин ушундай бир өтө бир Кыргыздын бир баалуулугу бүгүнкү күндө мындай кереги жок бир өнөргө айланып кетип баратат да. Мерген деген азыр илгери мерген деген Кудайдан бир мындай атайын бир мындай буйрулган адамдар ошол атасынан баласына өтүп келген поколенияден алган бир өнөр катары болсо, бүгүн жанагындай алыстан ата турган мынтыктар. Анан өтө эле мергенчилик болушун кереги жок. Ал сен жаның алып келип берет, сен деле мен деле атсам боло берет. Анан вертолет менен аскаларга чыгып алып, ошол жерден атып, лицензия алып алып, тиги атып, буну атып, бул мергенчилик болбой эле бир мындай жырткычтык болуп калды да бүгүнчө. Жаныбарларды баягы биз билген
bular жоголуп калды да. Ошон үчүн жана мен акыркы мерген дегеним ошондой мергенчилик өнөрдү бир мындай баалуулук катары сактап келген Зардалыда жашаган бир мерген жөнүндө кино болуп атат да. Ошол мергенге барды Кыргызстандагы мергенчиликтин чогултуп келип бир мерген аркылуу мунун сырларын дүйнө элине көрсөтөлү деп атабыз да. Бул Кыргызда мергендер мондой болгон. Биздин көрсөтө турган мергенчиликтеги мындай сырлар аны чет мамлекеттиктер эмес, көп кыргызстандыктар билбеген ушундай нерселерди, материалдарды чогулттум да азырчы. Бул Кыргызстан боюнча кылдырып сакал мергендерди таап, кече эле мына Чоңалайга барып, Сайд Рахман деп аты эсимен чыгып атат. Ошондой бир аксакал бар экен, 80 жашта. Анан экөөбүздөн ыкчам баскан турганы жеңил, 80 жашта экен, 2 жыл болуптур тоого чыкпай койгонуна. 11 жашынан баштап мергенчилик кылган экен. Бала мерген деп коет экен. 11 жашынан мынтыкты көтөрүп тоого кетип ошакта жатып ошакта туруп 70 жыл мергенчилик кылган адам. Анан бул адамдын башка көзгөндөрүн ошо киного сценарий кылып киргизип, кеч угуп келип азыр киргизип атабыз. Кыскасы, ушул кинону тартуу, мындай чыгаруу азыр менин бир чоң бир максатым болуп калды да азырчы. Жакшы. Анан жасайын деп атсам, мына бияктан саясат болуп эле, анан кийин айла жок, анан кийин саясатка аралашып, анан кийин чыгып, анан сүйлөп. Биринчи мамлекет туура жолдо болбосо, чыгармачылыкта жасай албайсың. Анан ушул мамлекетти туура жолго салайлык, саясат кылып туура болсун деген ой максаттарда ушинтип аралашып келатабыз да, ушул негизи. Агай эми мындай ар нерсени өзүнүн аты менен эле уялбай атайлы. Мисалы эми сиз Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташы болуп келе жатасыз. Мен деле мына шайлоонун алдында Бүтүн Кыргызстан партиясы менен ушинтип силерге жардам берип, демөө кандай деп коет, жана сүрөөнчү болуп келдим. Эми азыр ушул биз сүрөп келе жаткан партиянын дагы абдан мен мурдакы берүүлөрүмдө элдерге айттым, мындай сыйрыла турган маскалар сыйрылып, чыныгы жанагындай ядросу калды, ишеничтүү, жеңилбес армада калды деп айтып келе жатамын да. Анан бирок мына мен өзүм блогер катары базарга чыгам, тойлордо, бата болгон жерлерде баардык адамдар менен сүйлөшсөм эле, чынын айтыш керек, адамдардын көпчүлүгү Садыр Жапаров деп турат да. Мен каршы эмесмин. Садыр Жапаров болобу, ким насип кылганы болот да. Эми ал экөөбүз чече албайбыз. Ушундай шартта ушул башка партиялардын, мен айтайын, Бүтүн Кыргызстан дебей эле коелу. Мындан башка дагы көп 18 адам азыр өттү деп атат. Кандайдыр бир башка адамдардын, Садыр Жапаровдон башка адамдардын мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойсузбу? Же болбосо ушул сурамжылаган көчөдөгү адамдардай уже жеңилдик, уже Садыр Жапаров болот дегендей ойлор барбы? Сиздин жеке оюңуз мындай тараза болуп туруп кандай деп ойлойсуз, агай? Уялбай эле айтайын деп, мен Бүтүн Кыргызстан болгонуна уялбайм мен аны. Аны сыймыктанып. Жок, ал мааниде эмес, мындай ачык эле айталы деп атпаймынбы, эми ким кайсыл командада экенин. Анан сен туура айттың. Мен дайыма мактанып жүрөм. Бул Бакыт деген иним экөөбүз партиялашпыз. Биз бир партиядабыз. Биздин көз карашыбыз төп келет деп эле айтып жүрөм. Бакыт мындай да. Ар кандай адамдардын көз карашын сыйлаш керек. Биринчиденчи. Кимди колдойт, кайсы партияда жүрөт деген эме, мисалы үчүн менин жакын досторум бар да. Алардын көз караштары башка. Ал башка болсо мен аны менен урушуп кетпейм. Ал анын саясий көз карашы. Биз адам катары мындай жашоодогу жолдош катары чогуу иштеп, чогуу жүрө беребиз. Аны айтып коем болуптур, сен андай саясий көз караштасың, мен мындай саясий көз. Бизде азыр ушул маданият жок болуп атат да, бирөөнүн көз карашын сыйлоо маданияты жок болуп калды. Интернет желелеринде көрүп атасың, эмне деген сөздөрдү жазып, эмне деген ажырым, эмне деген бир уят сөздөр менен сен мындайсың, сен мындайсың. Бул туура эмес. Мисалы үчүн мындай жалпы бир мындай нерсени айтайынчы. Ким Садыр Жапаровду колдобосо эле эл душманы деп чыгып атчы. Эми бул туура эмес да. Анда мен да эл душманы болуп калам деген сөз болот да. Жөн эле колдой бер болуптур. Анан кийин биз ысык көл деп коет.
же биз талас баарыбыз баланчаны колдойбуз. Sen özün ele aytıver, men koldoyum dep ne kılarsın başkanı. Hazır buna janagı Bişkek'te çay vergenler bütünlüğü rayonun atından siz de koldoymuş deyip. Hem bir rayonda 100 bin, 200 bin adam olsa sana kim hukuk verdi bardığın atından oşa sözde aytkangaçı. Mesele bunday olur. İkinci, internet jelelerinde kirmegen, köçöge kıykırıp çıkmagan, jön ele sayasi nersege sarepet salıp mına karap oturgan milyondogan bizdin şaylooçularımız var. Alar özün sözün aytılek. Biz sayasat desele kıykırıp жазып atkan, kıykırıp sögün atkan, internette düşmey süylep atkanlardı eski almaylık. Sayasatta başka adamlar var. Akıl estүү, ak менен караны айрый билген, мамлекеттүүлүктү билген, мамлекет деген кандай болуш керек, мизам деген кандай болуш керек. Ал мизам Кыргызстандын ичинде гана биз каалагандай кылабыз дебей, ал мизамды биздин сырткы мамлекеттер менен болгон келишимде ошол мизам туура сакталбаса бизди эч ким тааныбай коюшун билген акыл эстүү катмар бар да. Анан аларды эч ким эске албай атат азырча. Hazır kim kıykırıp süylese, kim jakşı sөгünse, anan bakırıp oşolarga makul bolganda el düşmanı dese, anan okoy biz göğökenbiz dep. Onday emes. Andaylar az ele bolot. Men bunu primer keltirip koyayım. Çoңguzat деген kıymıl çıkkanda interneti basıp jatıp kaldı, özüň bilesin he. Oşon üçün munda erterek bir munda jыйынтык чыгарыш hazır kıyın. Bul ушунча адам катышып аткан шайлоодо биринчи орунду алыш, биринчи турдан утуп алыш деген менимче кыйыныраак да. Эми туура аракет кылат, бардыгы эле жак аракет кылып атат. Бирок чындыгында ошондой бир тур менен бүтүш кыйыныраак болуп калат да. Муну эмнеге айтып атам? Баары Сооронбай президенттикке шайлоого катышканда Атамбай өзү баш болуп bütün administratif resursты 100% колдонуп, өзү агитатор болуп чыгып, облустарга барып, бардык жетекчилерди жыйып алып, ушудан башка шайлабасаң көрөсүң деп камчы менен коркутуп атканда, араңдан зорго 900 добуш алган да. Бүгүн азыркы бийлик биз административный ресурсту колдонбойбуз деп атат. Бирок эми ага ишенбейбиз. Сөйлөгөндө бардык губернаторлор, акимдер, мэрлер уже азыркы бийлик тарабынан кызматка коюлуп, аларга тапшырма берилип, алар иштеп атат. Бирок ачык айта албай атат да, мына коркутуп, чоң коркутат да, шотаки угуп калса эртең ызы чогуп кетпесин деп. Анан эми жанагынчалык ачык басым болбогондон кийин 850 миң doğuştu birinci turda biri alalbaydı. Men uşundu oyladım da. Anan mümkün başkaları başka oylayıp atkandı. Bирок men uşundu oylayıp atam. Oşoğan bu bir tur men ötpey tokşoy deyip atkadım da. Agay. Anan hem her kim sürdayız. Kim kalasa şaylasın. Al söz anında emes. O men как раз ушул боюнча суроо берейин дедим эле да. Эми сиздин көп эле мындай прогнозду кыргызча эмне деп коет баягындай алдын ала айтуу же ушундай нерселериңиздин көбү туура чыгат да. Эми сиз кандай ойлойсуз? Шайлоо макул, биз айтпайлы Садыр Жапаров болот же болбосо башка бирөө болот деп. Кимдир бирөө президент болот сөзсүз, Кудай насип кылган адам. Анан ошол адам болгондон кийин урматтуу көрөрмандар, техникалык себептерге байланыштуу биздин WhatsApp сүйлөшүүбүз үзүлүп калды. Мен сиздерге убада беремин. Агай менен дагы мындан кийин жакшы мүмкүнчүлүк бар жерден сүйлөшүп тартып көргөзүп беремин. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушул агайдын машинанын ичинде Баткенден келе жатып жооп берип мындай шашылыш эле болуп калды. Ошол жерден заряд түгөнүп калды окшойт, үзүлүп калды. Мен сиздерден дагы бир жолу кечирим сураймын. Кийинки эфирлерден жолукканга чейин саламатта туруңуздар.